Assalamu alaikum урматтуу жакшылар, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ошалай трассасынын боюнан сатыла турган толук курулушу аякта элек 8 бөлмөлүү үйдүн тез арада шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Сатыла турган баасы 79 000 долларга бааланууда, бир аз кеми болот. Сүйлөшүү жолдору карыла тагайын туугандар. Кимге кызык болуп аткан болсо, анда бул видеону аягына чейин күзөтүңүздөр. Балким сиздердин тааныштарыңыздар, тууган уруктар, жора жолдоштор ушундай жер үй издеп жаткан болсо, анда аларга бул видеону жөнөтүп коюңуздар. Жарым жартылайы бүткөн, кадимгидей келип жашай берсеңиздер болот. Калган бөлмөлөрүнү өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар достор. Даректерине келе турган болсок, жүрүңүздөр, көчө тараптан сиздерге дарегини көрсөтөлү, жүрүңүздөр. Учурда биз Ошалай негизги трассасы 9-километрде турабыз. Бул жерде Манас айылы жакшы билесиздер. Андан дальше кетсеңиздер Чагыр айылы, андан Торгой булак, Мадынын центри болуп кетет достор. Кайсыл тараптан келбеңиз, Манас айылы деген жазуу тактайчасы бар эле, бирок алынып калыптыр. Ушул жерден ичкери кирип келесиздер. Жүрүңүздөр. Мына жерде Мамадамов Аскарбек ажы атындагы көчө деп турат. Ушуну болжолдоп бара бересиз. 100 метрден кийин солго буруласыз, андан кийин оңго буруласыз. Дагы даректи ошол жерден айтабыз. Буйта оң тарапка бурулганда эле малканадан өтүп, ушул үйдөн сол тарапка бурсаңыздар, дал ушул жерден маалымат беребиз сиздерге. Келатасыздарбы? Жанагы биз көрсөткөн көчөгө бурулдуңуздарбы? Сол тарапка бурулуп кирсеңиздер, бул жерде тупик көчө. Мамадамов Аскарбек ажы. Бул 23. Ал эми сиздер сатыла турган үйдү десеңиздер, 21 дарегинде турат достор. Жолдун сол тарабында. Кана жүрүңүздөр, ичкери кирип бара беребиз. Бул үйдүн артынан дагы бир кыйла 2 метрдей жер ташталган, көчө тараптан дарбазасы дагы орнотулган. Кире бериш жайы оң тарапта временка, гаражы менен, сол тарапта чоң үй. Биринчи мына ушул гараж тараптан баштайлычы туугандар. Бул гараж тарабы. Келиңиздер, ичкериге бир көңүл буруңуздар, мынакей. Дарбазаны орнотосуз, гаражыңыз ушул жерде болот буюрса. Андан нары бери келе турган болсоңуз, дагы бир бөлмө, бирок эми толук курулушу аяктай элек бүтүрүп аласыздар. Бул жагында болсо, муну карабайсыздарбы? Кадимгидей жашасаңыздар болот. Мына күзгүлөрү менен, немеректери менен шпаклевка тартылган кадимгидей спальный бөлмө. Жашай бересиздер. Анан бул жагы кенен жай. Кошумча курулуштарды курсаңыздар дагы болот достор. Нол отундарды көрүп аткан чыгарсыздар. Мейли. Сиздерге эгер жетишип калсаңыздар, подарка болбосо алып кетилет достор. Бул жерде бир эки түп дарак бар экен. Чыгаралар такталган. Бул жагынан дагы суу келет, бул жактан дагы суу келет достор. Дарбаза жактан. Салкын эң негизгиси. Көрдүңүздөр да, бул чоң үйгө кошумча чакан дагы бир бөлмө, 2 бөлмөлүү даяр кирип жашаганга ылайыктуу үй кошулган. Аны дагы жүрүңүздөр, кошо көрүп чыгалы. Даярсыздарбы? Жүрүңүздөр. Бүткөн тарабын көрсөтөлү. Бутовый техникалар бул бурушта, бул чакан ашканасы, 2 бөлмөнүн жылытуучу кыш печкеси орун алган. Бир кыштан чыккан, өтө мыкты. Анан аз эле жанагы отунга буюрса үй жылууланат экен. Бул чакан 4,5 га 4 размериндеги уктоочу бөлмө. Жүрүңүздөр, бул жагында болсо чоң үй. Негизги мына брондолгон темир эшик. Бул прихожкасы, кире бериш жайы. Ичкери киргенде холл. Мына холл аркылуу сиздер бул шесть гранчанан өзүнүн овальный болуп 2-кабатка тепки чыгып кетет достор. Бул кенендикти айтпай эле коеюн достор. Охо. Болжол менен эсептегенде 6,5 га канча чыгат бул? 1, 2, 3, 4 башты 4,80 экен. 6 га 4,80, 6 га 5 экен да мындайча айтканда. Кенен конок бөлмөсү. Зал. 2-кабаттагы дал ошондой экен, кааласаңыз 2ге бөлүп алсаңыз болот, же ушундай эле калтырсаңыздар дагы болот экен. 2-кабатка чыга албадык. 1-кабаттан көрсөтүүдөбүз. Бул 2-кабаттын холлу, андан дагы бир бөлмөгө кирип кетет экен. Мынакей. Бул жагы мен оюмча ашкана болсо керек. Ашканадан дальше сиздер жуунучу бөлмөгө өтүп кетесиздер, же бул жак топка болот. Сыртка чыгып кетүүчү дагы бир эшиги орун алган достор. Жүрүңүздөр. Эми кенен маалымат куралы. Негизи бул Манас айылы. Келгенге. Документинде Чагыр айылы. Чагыр айылы жолдун аркы бетинде, бирок документи Чагыр айылы болуп калган. 8 сотық, фактически 10 сотық, бир аз ашыгыраак. Дарбаза орнотулган, айланасы бүт тосулган.
Бул жактагы гараждарды көрдүк. Пластик терезелер менен камтылган, темир эшиктер менен жабдылган. Айтор 2 кабаттуу ушул үй сиздерге насип кылсын. Өзүнө да бакча каражаттарын, курулуш материалдарын нече ай бастан өтө сонун кылып салган экен. Айлоо жок акча абадай керек болгондугуна байланыштуу мажбурлуктан сатып атат. Ошол эми скидкасын көптөлөп сурабай достор, жардам болсун деп ушул эми үй ээсине кичине сыноо келип калыптыр.